Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Бул жакшынакай керемет болгон жер ГЭС 5 деген жер. Барыңыздар, билсеңиздер керек, уксаңыздар керек. Ылдый Алматинский көчөсү менен ылдый түшкөндө, биздин ойдо өткөндөн кийин эле бир аздан кийин оң жакка бурулуп келсеңиздер, ушундай кереметтей болгон кичинекей көл бар. Бул жерге түшсө да болот. Бул жерге балык кармаса да болот, көрдүңүздөр. Мындай болгон беседкалар бар, катамарандар бар. Эс алсаңыздар да болот да. Азыркы учурда даярданып аткан учуру мен тартып аткан бул кичинекей эле бир бөлүгү. Кичинекей эле бир бөлүгү. Бул болсо көлдүн тегерегинин баары тегил жакта көрдүңүздөр, эс алуу, сууга түшчү жер бүт баары жакшынакай ыңгайлаштырылган. Ар кандай шарттар бар экен, шашлык жесеңиздер да болот. Дасторкон жайып алып, үй бүлөңүздөр менен келип, 6-жымаш күндөрү келип, эс алып кетсеңиздер болот. Эми балдарды алып, жакындарды алып, биз өзүбүздүн тегерегибиздеги эле, шаардын ичиндеги, шаардын тегерегиндеги эле жерлерди көбүбүз билбейбиз да. Караңыздарчы, кандай сонун керемет жерлерибиз бар. Ошол жака көп чыгыңыздар, үйгө отурбаңыздар. Мынакей бүгүн 6-күн, эртең жымаш күн келсеңиздер болот. Ашып кетсе, бир 30-40 мүнөт тигил жерден, үйдөн бул жерге келгенде. Бирок кандай сонун кереметтер бар. Өрдөктөр бар, балыктар бар. Ар кандай жаратылышка мындай жакын болот. Жанагы 4 квартирада, патирлерде тыгылып, же болбосо эшиктин алдына чыгып, балдар ойноп, кайра кирип кетип бар. Ушундай жерлерге алып барыңыздар. Көп чыгып туруңуздар. Карагылачы, кандай сонун керемет жерибиз бар туугандар.